Çağrıştırıp başlayız. Pakistan top menен startı kışkırıktan keyin toptu ошентип өздөрүнүн өнөктөштөрүнө пас берген. Ошондо дарбазада Хамза 13 номер менен эми аянтак оюнчулар дегенче бул жерде ошол Замат Чабыл топ менен Гуамдын оюнчусу дегенче дарбазаны көздөй топ тебилди, таамай эмес. Дал ушул 5 күнгө таймаш өткөрүшкөн. Азыр болсо сокку рикошет. Эми бурчтан кандай болуп калды бул жерде? Колдоого алууда. Эми алар Кыргызстанда жашаган пакистандыктар, студенттер басымдуу бөлүгү дегенче бул жакта гол. Дал ошол күйөрмандардын кубанычына кубаныч кошуп эсепти Пакистан ачты. Голдун ээси Калем Улла, Калем Улла аны өтө сонун идеалдуу пайдаланды деп айтсак болот. Жана бул жерде дарбазачы Гуам кайрадан оң канатка Калем Улла өзү айпанттын ичинде сокку жакынкы бурчка жана гол. Пакистан экинчи голун жаратты. Сологой оюнчу Саед Шахрун Мехбу карашы керек. Же туура эмес позицияда болуп калды, же болбосо ушунчалык күтүүсүз болуп кетти. Саед азыр кезектеги Пакистандын чабуулу өзү баратат, пас берди жана соккуну кайтарып кетти. Ушул жерде кантип гол кирбей калды. Коргоочу биринчи, экинчи оюндагыдай алар күчүн өзгөчө сактап калган эмес дегенче азыр Абдул Самат кайрадан чыгарып берди. Жана аралыкты кыскартып чыккан дарбазачы секунд ортосунан өтүп кеткен эле. Бул рет сокку заттуу гол. Кандай сонун бул траекторияны менен барды. Жер аркылуу ушул жогорку ылдамдык болуп мынакей жер аркылуу барган. Барып жайгашты. Сол бут менен тепкен болчу. Дарбазачы өзүн жерге таштаганга чейин топ өтүп кетти. Азыр кезектеги кооптуу учур. Дагы бир гол. Бул 4-чүсү. Кошумча мүнөттөрдө Пакистан 4-чү голду жаратты. Жана дубл карама каршы тарапка топту узатып кетти. Калем Улла бул чабуулден кармады дагы. Ошентип карама каршы тарапка калды. Азыр ишке ашыра турган болушту. Кайрадан көтөрүп берди. Жана бул рет сейф. Бул рет сейф. Ошол Замат ышкырып жаткандай таасир калтырат. Оң канатка өттү. Ошол эле Абдул Самат тагыраагы баш менен сокку жана гол. Эки борбордук коргоочунун ортосунан азыр топту сүзүп кетти. Калем Улла хет-трик бул оюнчудан. Ошондо дал ушул Калем Улланын аткаруусунда баш менен кандай сонун сокку дарбазачы жардам бере алган жок. Абдул Саматтын аткаруусунда Абдул Саматтын ушунчалык ыңгайлуу кылып топту чыгарып бергенин көрөдөсүздөр. 5 гол эми рекорд жаратуу эртерээк сакайып кетсин дейли. Ошондо стандарт кабалды колдонуп аракети дарбазачы бул жерде Калем колунда алып калды. Абдул Саматтан топту тартып алды. Жана өзү баратат. Отандашты кандай чайпады. Жана пенальти тээп койбойт беле. Эмне үчүн тепкен жок, мен түшүнгөн жокмун. Ушул жерде аягына чейин атылды. Дарбазачынын байкап көрсөңүздөр бою деле өтө узун эмес. Жана ушунча канча көп оюнчу турган учурда пас берген эле. Азыр бурч бош. Жана гол эмес. Таталыраак буруш беле мына. Бул жерде сонун сейф жасады дарбазачы. Теппей калды. Пакистан болсо прессингте анын жыйынтыгында топту алып коюп атат. Кайрадан оң бутуна алды дагы тепти. Кандай гол! Алмашууга кирген Шарафхан. Алтынчы голду, кезектеги голду таасирин берди. Топ көтөрүлүп кетти дагы.
Дарбазачы жоқ. Алмашуға кирген ойыншылардан азырынча голда ушул Шарафхандын аткаруусунда. Коргоочу азыр буштан топту көтөрүп берет. Ең активдүү oyunчунун аракеттери азыр болсо гана сокку дагы эле уланды дагы ауттан жүрүшүлгөн. 12-чи номердеги ушунда Кол Саблан бар болчу. Баш менен кандай гол! Ошол эле Абдул Самат ал дубль жасады. 7-чи, 8-чи гол Абдул Самстар. Сонун суруу чыкты дагы. Өтө тактык менен. Тирөөчтүн ички тарабына тийип 8 эсе катталып турат. Жаңылбасам Шарафхан бул пасты чыгарып берди го дейм. Сонун келди. Айпанттын ичине кирди. Көтөрүп берди. Баш менен сокку узатып гол жаратты. Кайрадан эле Абдул Самат. Көчө белгилеп айтып өтүү керек. Өтө жакшы пас берди. Көрүңүздөр, топту көтөрүп берди. Жана голдук пастын ээси Хаснейн жерге сүзгөндүктөн дарбазачы эгерде пенальти жара алса, анда 10-0 болмок. Эми бир гана Пакистан. Ой, кандай сонун гол! Эң алыс аралыктан гол жаралып кетти. 2 орунду санга жетти Пакистан. Жана Хаснейн буга чейинки голду дагы өтө жакшы пас берген. Алмашуудан жүрөсө бул турнирдеги эң ири эсеп саны катталат. Азыр Ибрахим Асиев. Ибрахимдин албетте гол жаратуу сезими анчалык ошондой эле Кыргызстан менен демек Камбоджаныкы 3-0 менен жыйынтыкталды. Ал эми бул жакта 11-чи гол. Абдул Саматтан покер. Улантып жатат. Дарбазачы менен жеке-жеке. Ошол жерде ошондо 3-чү гол пенальтиден кирген болчу. Бул саны 20-ке ашкан. Бул жакта болсо финалдык кышкырык. Ошондо. Жаңылдар. Жыйынтыгында 10-0 11 менен Пакистан ийгилик жаратты. Куттуктайбыз Пакистан өлкөсүн.